Assalamu alaikum deyт. Мен кайын журт менен турамын. Кайнатам 18+ кошумчаны көрөт дейт. Уят нерсени көрөт экен. Чай ичип олтурсак мен бар жерде деле дейт. Ал ошол сизге намек мындай кылып атканы. Элестетиңиз, сиз бар жерде көрүп атканы, ортодо кайната менен келин ортосунда парда ачылып калды деген сөз. Аллах Таала Куранда айтат: "Ома раббука бизаллам лил абид", Аллах Таала пендеге зулумду кылбайт. Пенде өзүнө өзү балия тилеп алат. Качан? Ортодо Аллах Таала бир топ пардаларды коюп берген. Пенде инсана тооба кылбайт, бир күнөөнү кылат, парданы алып таштайт ортодо. Эгер тооба кылса го жакшы. Кесилген парда жана жамаачы болот. Бирок жана экинчини дагы үчүнчүнү алат, анан кайнатадан атанып, ушу сиздин сурооңузга келгенде, келин бетинче көзүнчө, көз алдын көз келбей, ошол парданын баарын ашып, алып, анан ошону көрүп атса, эртең Аллах Таала көргүлүктү көргөзөт. Пенде өзү кылат ошо парданы тытат да ортодо. Карасаңыз, мен бар жерде ушул суроолор көп болуп атат акыркы убакта. Ошон үчүн тууган ар жак бер жака кезип кетүүдө да бир карап коюңуз да, кимге таштап атам депчи. Элестетиңиз, азыр ушундай заман болуп атат бир тууган. Заманда нерсе жок го, заман ээлери. Өзүңүздүн насаатыңызды айтып коюңузчу дейт. Ата-энеңиздер жаш болсо анда бөлүнүп чыгыш керек азыр. Жаш болсо эмне кыласыз? Ата-эне урмат көрсөтөйүн деп атсаңыз, анан сизге көз артып атса, жок. Туурабы? Ошондой. Учакка чыкканда деле биринчи өзүңдү сакта, анан балаңды сакта дейт го.